Жигар, кыжаалат болбо. Бар экен да, көрдүң да. Жазылыптыр көрдүң. Огон не кыжаалат болосуң. Бүгүн кыжаалат болуп, сарсана болуп, жөн эле себепсиз сигарет чегип жүргөндөр өтө көп көрөсүң. Мен оштон бул жака келет экенсиң, ар бир салон красаты бир бурчтарга кирип алып, аялдардын, эркектердин айырмасы жок сигарет чегип тургандарын көрөсүң. Макул бир ишиң жүрүшпөй атыптыр. Ден соолукту дагы өлтүрүшүң керекпи? Бир минусуң жакшы, ишиң жүрүшпөй атыптыр. Ишиң жүрүшпөдү деп өзүңдү өлтүрүшүң керекпи? Бул бале, сарсана болбо, кычалат болбо. Урматтуу мекендешим, дүйнө, акча, байлык деп кыжаалат болуш мусулманга тиешелүү нерсе эмес. Мусулман акча маселесинде, байлык маселесинде сарсана болбойт. Кээде бир нерсе иш кылып атып жыгылып калсам, элдер күлөт да. Анан келип мен кайра келип бир жыгылат элем. Экинчи, үчүнчүсүндө күлбөй калат. Түшүнүктүү болот абы. Урматтуу мекендешим, бир жыгыласың, эки жыгыласың, үч жыгыласың, кийин көнүп деле каласың. Кийин жыгылбаштыкка өтөсүң, жыгылбай каласың. Жыгылбаган учуруңду көрбөйт, качан жыгылган учуруңду ошондо көрөт сен адамдар. Айтайын дегеним, бардык элдин назары дагы, Кудайдын назары дагы түшкөн учур сенин жыгылган учуруңда. Ошол жыгылган учурда кандай жол менен чыгып кетиш, бул сени сага калтырылган сыноо болуп эсептелет. Ушул жерде оң жагынан Кудай деп, Аллахтын берген сыноосун туура түзөтүп кетсең, сыйлыктар өтө көп. Эгерде ошол учурда өзүңдү башкара албай, байлыктагы сыноо, акча келип калды, бизнестен аяк бияктан, кеттик кыздарга десең, вот, мына ушул жерде сен сынып атасың да. Кудай Таала даражаны берип, элдин назарыга түшүп калдың, кичине көтөрүлүп калдың, бирөөлөр салам берип сүрөккө түшүп алайлы деп атабы? Ошол учурда сыноо. Өзүңдү кармап, ошол учурда текебирликтен кичине түшүп, кичпейил болуп атасыңбы? Сыноодон жакшы өтүп атасың. Сыноо келип, оор сыноолор келип, мага неге ушундай боло берет? Неге мен? Мага ушундай проблемалар келип берет? Неге мен үчүн деп ушинтип арызданып атасыңбы? Кайсы кылган күнөөм үчүн деп атасыңбы? О жараткан, неге мени ушунча кыйнадың деп атасыңбы? Демек сен сыноодон жыгылып атасың. Алхамдулилля деп өтүп кетиш керек. Бул жашоодо көп нерсеге көздү жумуп коюш керек. Өткөн иш өттү. Келечек белгисиз. Бүгүнкү күн менен жашаганды үйрөн.